Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңызда кайрадан парламенттин күн тартибинде программасы. Бүгүн күн тартибине ылайык ар кандай маселелер саатында депутаттар региондордогу жана ар кайсы министрликтердеги жетишпей жаткан маселелер боюнча көйгөйлөрдү көтөрүштү. Анда эмесе айрымдарына суроо салсак. Транспорт министрлигине мурда берилген тапшырманын аткарылбай жаткандыгы боюнча маселе көтөрдүңүз. Негизинен кандай тапшырма берилди эле, эмне аткарыш керек? Жок, бул жерде мен мурун ушу транспорт министрлигине суроо бергенде мына 235 миллиондун эсептөө палатасы карап чыгып, ошону мыйзамдуу колдонгон деп чыкканда мен ошону сурам. Ушул акча каражаты кайсы министрликтин убагында, кайсы убакта болгон деп ошону сураганда мага ошончо жооп берилген эмес. Мына азыркы деле массалык маалыматтарда айтылып жүрбөйбү? 235 миллион ким табат, ким жооп берет деген маселе туулуп атат. Негизи эмне болгон акча бул? Бул эми жанагы жолго кеткен акча каражаты. Мына бул балыкчы корумдуу жолу, аэропорт Манас жолу, анысы курулган жолдордо кээ бир жерде жанагы колдонуучу атайын ушу жана асфальтты төшөгөндө ошону жанагы баасын көтөрүлгөн болот. Ошо эми эсептөө палата ошону текшерип ошо чыгарды. Анан генеральный прокуратуранын жогорку кеңешке ошону баа берүүсү боюнча деп айтылып жүрөт. Эми ошонун бүгүнкү күндө дагы ошонун толук маалымат жете элек да. Азыркы министрликке ошо айтат, каякта бул акча. Эми азыркы министр жооп бериш керекпи же мурунку министрлер жооп берди? Ошондо так анык ошо боюнча мага жообун берип коюңуздар деп мен сурандым. Анын эл билиш керек да. Бул деген чоң акча. Мына кечээ эле ТЭЦте болгон 386 миллион доллар боюнча буну кандай целевой туура багытта колдонулганбы, кандай бул комиссия түзүлүп, азыр мына ошону аныктап толук колдонулганбы же толук колдонулбаса, кайсы министрликтин убагында бул акча колдонуп курулган боюнча жыйынтыгын толук чыгарып бериш керек да негизи. Аймактарда болгон бир катар маселелерди, ошондой эле аэропортто болгон маселени көтөрдүңүз да. Кененирээк айтып берсеңиз. Аэропорт маселесин мен билесиздер дайыма көтөрүп келем да. Бул жерде азыркы күнгө чейин эч бир мындай өзүнүн кесипкөй адамдар иштебей жатканы өкүндүрөт да. Бул маселени чечпесе, бул самолет деген бул жүк ташыйт, самолет деген адам ташыйт да. Бул ар бир адамдын коопсуздугу, ар бир адамдын өмүрү биз үчүн кымбат болуш керек. Ошондуктан ошол жерде өзүнө профессионал адамдарды, жетекчилерди алып келип коюш керек деп айтат элем. Себеби мына кечээ дагы көп бул жерде суроолор болду, тест боюнча, башкалар боюнча. Мына ошол жерде кесипкөй адамдар иштебеген дагы, кээде кесипкөй адамдар иштебегени аныкталды да. Ошонун себебинен ушу дагы биздин өкмөт үчүн сабак болуш керек дагы. Бул маселени тез арада аэропорт маселесин, башкасын баардыгын тез арада өзүнүн кесибин билген кесипкөй адамдарды коюш керек деген маселени койдум. Андан сырткары мен айтат элем дагы, кээ бирки менин өзүмдүн коллегаларым Батыралиев боюнча өтө бир туура эмес маалыматтарды берип атат да. Мен айтат элем, эгерде биз ар бир депутат өзүбүздүн сунушубузду айтып, же болбосо ар бир адам ушу министрлердин ишине кирише берсек, анда бизде алдыга өнүгүп өсүү болбой калат. Себеби ар бир министерство өзүнүн кол алдында иштеп аткан адамдардын кимиси канчалык деңгээлде жакшы иштеп атканын, кимиси жакшы иштебей атканын ал министр билет. Ошондуктан биз министрге мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол жерде алмаштырганы. Ош базарындагы өрттүн келип чыгуу себептери эмнеге такалгандыгы боюнча ошол жерде мыйзамсыз курулуштарга ким уруксат бергени боюнча айтып кетпедиңизби? Өрттү жөн эле өчүрүп койсо болмок. Өрт турган жердеги ары чукул жерде Некрасова көчөсүнөн өрт чыккан жерге чейин 700-800 метр. 2-3 мүнөттө келип эле өчүрүп койсо болмок. Бирок жолдун ошол жердеги стихийный торговля машиналердин көп туруп алганына байланыштуу пожарный машина келе албай, Московский бар, Московскийден ылдыйды көздөй Молодая гвардияга түшүп, андан кийин Рыскулова бар, Рыскуловадан кайра Бейшеналиева көчөсүнөн көтөрүлүп, анан Киевский көчөсүнө келгиче 40 мүнөт, 1 саат өтүп кеткен. Мына ошондо өрт деген ал жалбырактап күйүп кетип атат.
Эми бул ошол мезгилде буга күнөөлүү ошо жолду тазалаган кишилер МВД ошолор менен сураш керек. Андан сырткары незаконное строительство ошол жерде экотехинспекция ошол предписание берип бул жер керек, бул жер жок деп ошону жасаш керек эле. Аны жасаган жок. Андан сырткары мурунку мэрлер Киевский көчөнүн 400 метрди тосуп таштаган. Ошонун тротуарына барып туруп, жанакы ненужный кишилердин баары торговля кылат. Аны караган киши жок. Анан туалеттин үстүнө алып келип алып туруп, туалеттин үстүнө туруп алып торговый площадка курат. Башкасын кой, асты туалет. Узундугу 30 метр, туурасы 6-7 метр. Это 200-300 квадратный метрдин үстүнө курган. Муну ким уруксат берген? Ошон үчүн мен айтат элем, жанакы ушертти кетирген мэрия төлөйбү же правительство төлөйбү же ошол жерде кетирген жанагы чоңдор кемчилик кетиргендерден алып туруп бериш керек. Ама алар ыйлап отурат барсамчы. Ушу Швейцария менен Кыргызстанды салыштырып, ал жакта мамлекеттик кызматкерлердин аз экенин айтып өттүңүз да. А бизде мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча да сунуш бердиңиз. Негизи кандай болуш керек? Өзү негизинен мен көп жыл мамлекеттик кызмат иштедим да. Ошо депутат болгонго чейин региондо иштедим. Региондо ошол 35 жыл иштедим дагы. Анан бул жака келип депутат болгондон кийин көп нерсеге көзүм жетти да. Бүгүнкү күнү биз мамлекеттик кызматкерлерде айрыкча борбордук аппараттары, өзүнчө эле бир көп армияда жумуштун баардык региондо болот. Баардык ошол жактан чыгып келип, анан булар бир сводный кылып эле бир информацияны топтогондой сезиле берет да. Мен көп нерсеге көзүм жетти. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күнү 10% сокращение деп мен аны колдойм. 10% сокращение менен бүгүнкү маселе жетпейт. Мен ушу мурун ошо региондо иштеп жүргөндө 10%, 15% сокращение болчу эле. Сокращениянын баардыгы регионго барып тиет. Борбордук аппаратка тийбейт. Ар бир премьер-министр турук чечим кабыл алып атат. Сокращение болсун. Биз оптимизация кылалы деп атат. Буну мен колдойбуз. Бирок ошо оптимизация менен сокращениянын баардыгы региондон келет, региондордо азая берет. А борбордук аппараттын саны ошол саны менен туруп атат. Мен ойлойт элем, эгерде сокращение кылган болсо, бүгүнкү күнү премьер-министр өзү көзөмөлгө албаса, өзү контролдо болсо, бул сокращениянын эффекти жок. Мына кечеки эле маселе ТЭЦ боюнча айтып атпайбы? Көп нерсени өзүнүн мойнуна алып, өзү жооп берип атат. А калган канча структура ошол ТЭЦ боюнча кечеки шаардагы окуя боюнча жооп берсе боло беле? А премьер-министрдин жумушу көп болуп атат. Адам башка дагы жумуштары көп. Туурабы? Ал жерде канча служба бар? Баягы койчук көп болсо, кой арам өлөт деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Кечеки шаардагы окуя ошондой болду. Аймактарда бир катар жетишпеген маселелерди козгодуңуз. Тогуз-Тородо балак акча маселеси, дагы башка аймактарда жетишпегендиктер боюнчачы. Негизинен кандай иштер аткарылыш керек? Ата айыл өкмөтү менен Карла Маркс айылында бир да садик жок экен. Мурунку эски мектеп, анан эски бир почтанын үйү экен. Ал мындай мүмкүн эмес экен. Жаракса баягы абалдан чыгып калган. Ошол жерге 2 айылга 100дөн ашык балдар мындай тизмеде турат экен. Ошолорго бир жакшынакай садик куруп берсе. Эми Тогуз-Тороо району эң алыскы район, ал жердин мисалы барып келген жол шарты да начар да. Ошол эле учурда мына Жайлы районунда больница бар. Ошол жердин реанимациясы 56-жылы салыныптыр. Имарат абдан эски, бул Ош-Бишкек жолу стратегиялык жол. Ошол Жайлы районунун боюнда, мына Сусамыр өрөөнүндөгү Жайлы районуна карайт. Ошол жерде бир топ авария болот. Авариядан алып келген больнойлор, оорулар ошол Жайлы районунун реанимациясына түшөт. Мен өз көзүм менен барып көрдүм, ал жерде даже коридордо жатышат. Батпайт. Ошол жерге бир 4-5 дагы мындай бөлмө кошумча куруп бергенге өтүнүп атат. Алардын проекттик сметалык документациясы даяр экен. 8 миллион 400 миңге. Ошол жер карап бөлүп берсе, бир топ бул баягы жардам болмокта. Анткени бул Чүй областындагы райондордун арасында эң жакшы баягы алдыңкы больницалардын бири. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.